Саламатсыздарбы? Азыр кыш мезгили болуп калды. Биз үйүбүздөгү терезеде турган гүлдөрүбүзгө көптөгөн азыктарды бербей коебуз. Бербесек дагы болот. Ошондой эле ар дайым гүлдөп турган гүлдөрүбүз бар. Кышында дагы биз магазинден ар кандай удобрениялар сатып албай, үй шартында дагы бул гүлдөрүбүзгө ар кандай азыктардан берип турсак болот. Алардын бири тамак ашыбызга көп колдонгон лавровый лист. Бул лавр жалбырагынын дагы жыты бар, аны жакшы билебиз. Бул лавр жалбырагын гүлдөрдүн өсүшүнө булар жакшы жардам берет. Ошондой эле жыты менен дагы кээ бир зыянкечтерди түшүүсүнө булар тоскоолдук пайда кылат. Ошондуктан биз буну дагы гүлдөрүбүзгө колдонсок болот. 4-5 жалбырагын банкага салып 1 литр сууга, кайнак суудан куюп, үстүнө 3-4 саат тыныктырып коебуз. Андан кийин бул суу өзү муздап калган убакта алып гүлдөрүбүздүн жалбырактарына чачып, ошондой эле гүлдөрүбүздүн түбүнө да куйсак болот. Бул процедураны биз 1 айда 1 эле гүлдөрүбүзгө колдонсок болот. Дагы ушул лавр жалбырагын алып, 1-2 жалбырагын алып, гүлүбүздүн топурагынын үстүнө эле, горшоктун үстүнө коюп койсок болот. Бул дагы биздин гүлдөрүбүзгө түшкөн көбүнчөсүн кышкысын гүлдөрүбүздө майда чымындар учуп калат. Ошого дагы бул жалбырактын жакшы пайдасы бар. Бирок 2-3 жумада бул жалбырактарды алмаштырып турабыз. Лавр жалбырагын майдалап туруп дагы биз гүлдөрдүн топурагын алмаштырып атканда, ошондо дагы бул жалбыракты гүлдөрүбүздүн топурагына коюшуп койсок болот. Гүлдөрүбүзгө витамин болуп берет. Ошондой эле тамырынын, гүлдөрдүн тамырын бекемдешине дагы, жалбырактардын жапжашыл болуп өсүшүнө, гүлдөрдүн гүлдөөсүнө дагы пайдасы жакшы. Ошондуктан үй шартында дагы ушундай көптөгөн бекер эле азыктарды колдонсок болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Taken by the words that you say, the voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever